Саламатсыздарбы, Марал радионун угармандары. Саат башында жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бүгүн радио күнүнө байланыштуу жаңылыктарды мен Коомдук иликтөө институтунун жетекчиси, укук коргоочу Рита Карасартова тааныштырам. Бүгүн 7 майда Бишкек шаардык соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурунку төрагасы Мурат Суталиновду абактан бошотуу чечим кабыл алды. Эске салсак, жогорку соттун чечимине ылайык Мурат Суталинов 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуя боюнча айыпталып, үй мүлкү мамлекетке өткөрүлүп 25 жылга соттолгон. Сиздер Марал радиосуна жаңылыктар менен таанышып алдыңыздар. Алар менен мен Коомдук иликтөө институтунун жетекчиси, укук коргоочу Рита Карасартова тааныштырдым. Кичине оорураак болду, бирок баягы жаңылыктар жакшы маанайдагы жаңылыктар болгонуна байланыштуу мен мындай жакшы маанайда бергенге аракеттендим да. Көбүнчөсү бир атайын передача болуп калганда Маралга атайын издеп таап коем. Бизди жакшы жашоого алып кетип аткан кесиптештерге эмнени каалап кетким келет. Дайым жакшы маанай, дайым көңүлүңөр ачык, угармандарыңар көбөйсүн. Силер менен ушул каналды кармайлык деп силердин жалыңлыктарды угуп аткан кишилер көбөйүп, элдин мындай туура багытта агартуу ишин жүргүзө бериңиздерди тилектешмин. Ден соолукта болгула, дайым маанайыңар жакшы болсун. Саламатсыздарбы, Марал радиосунун угармандары. Бүгүн радио күнүнө байланыштуу азыр саат башында жаңылыктарды мен Азамат Болгонбаев тааныштырам. Президент Сооронбай Жээнбеков быйыл Бириккен Араб Эмираттарына визит жасайт. Бул тууралуу президент менен Бириккен Араб Эмиратынын кайрымдуулук жана гуманитардык фондунун башкы директору менен жолугушуусунда маалым болду. Жолугушууда Кыргызстандын айылдарын таза суу менен камсыз кылуу жана ирригациялык системаларын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Маданий темалардан бүгүн Бишкекте Кыргыз СССРинин эл артисти, композитор Насыр Давлесовдун 90 жылдыгына карата илимий практикалык конференция өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинен билдиришти. Иш-чара Бибисара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинде болот. Насыр Давлесов Карамолдо Оросов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестринин башкы дирижеру болуп, бир топ жыл эмгектенген. Ал 200гө жакын ырга авторлук кылган. Алардын ичинен негизгиси Кыргызстандын мамлекеттик гимни. Жаңылыктарды төкмө акын Азамат Болгонбаев тааныштырдым. Майрамыңыздар менен. Албетте, радио деген бул чындап эле катаал кесип, катаал жумуш. Анткени ар бир адамдын көңүлүн таап сүйлөп берүү бул оор болсо керек. Анан үстүнө ушул жаңылыктарды ар бирине, улууга, кичүүгө, карага, жашка маанайы бар, маанайы жок адамга жеткирип берүү бул татаал болуп эсептелет. Ошондуктан өзгөчө диктор болуу бул өтө оор жумуш деп эсептейм. Эми кандай окудум, аны уккан адам эми өзү 1-2 сынайт болуш керек. Албетте оор деп эсептейм. Бүгүнкү майрамдык чыгарылышта атайын ушул өнөр адамдары, народ тармактын адамдарын келип ушул түйүшкө аралаштырып аткан экенсиздер. Бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Марал радиосу бул акылга акыл кошо турган, насаатка насаат кошо турган, ыйманга ыйман кошо турган, ынтымакка ынтымак кошо турган, элди биримдикке чакырган радио катары эсептейм. Анткени кайсыл гана тармакты албайлы, бул маданият тармагынын жаңылыктарындагы, саясаттын жаңылыктарындагы, эл аралык жаңылыктардагы, айтор баягы ыр күү жагындагы, ыйман ырашкерлик жагындагы баардыгын камтыган бир руханий баалуулуктарды алып жүргөн радио катары эсептейм. Ошондуктан кыргыз эли жан дүйнөсүнө жакын тутуу угат болуш керек. Анан баягы баланча сары көйнөк кийиптир, түкүнчө ак көйнөк кийиптир деген жаңылыктардан силер алыссыңар. Ошондуктан мен дагы ушул көпчүлүк сыяктуу сиздердин радиону сыйлап уккан угарман катары эсептелинем. Саламатсыздарбы? Эфирде Айлампа программасы. Уктурууну бүгүн мен Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров алып бармакмын, майрам карындашыбыздын ордуна. Ал эми мен маектешим инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директору Шумкарбек Адылбек уулу болгон. Ушундай учурларды көбүрөөк элге чагылдырып, ушу радио аркылуу, телевидение аркылуу жеткизип туруш керек да. Анткени мына 3 чоң инвестициялар эмне үчүн тартылбайт деп атканда 3 чоң нерсени айтып жүрүшөт. Бул мен айтып кеткендей мыйзамдар бар, бирок жакшы иштебейт. Экинчиси коррупция.
именно чиновниктер менен байланышкан коррупция. Үчүнчүсү болсо инфраструктуранын жетишсиздиги. Бул энергетика тармагы, жол тармагы, негизи эле инфраструктура боюнча көлөмдөр жетишпейт да. Ошондуктан сиздер буларды жакшы көрүнүштөрдү элге жеткизип турушуңуздар керек. Бир топ эле кыйын жоопкерчилик. Анткени билип атасың, жалгыз өзүң эмессиң. Студиянын ар жагында, ар тарабында угурмандар бар. Балким 10 миң, балким 100 миңдир, балким миллиондон ашык киши да угуп атат. Ошондуктан өзүң жалган маалыматты таратпаганга аракет кылуу менен бирге объективдүү түрдө информацияны келген коноктон алып, анан элге жеткизүү мүмкүнчүлүктөр, касиеттер ар бир кишиге эле берилбесе керек. Өтө кыйын жумуш экен. Мисалы, сиз звонок эткенден кийин мен 2 күндөн бери ушу даярдап карап, бир 5 жылдан бери түз инвестициялардын көлөмдөрүн, 10 жылдан бери мурунку жумуштары эмне болгон, азыр эмне үчүн болбой атат деген бир топ иштердин үстүндө алек болдум. Демек, сиздер дагы ушундай бир передачага ушунчалык көп убакыт кетирип аткандан кийин жумушуңуздар кыйын экенине дагы бир жолу өзүм көзүм жетти да. Эми дайым укканга мүмкүнчүлүк жок, бирок машинеде такай ушу Марал радиосун койдурам, анткени объективдүү түрдө информация болот. Тилекке каршы калган, мисалы, КТРдин радиосунда только мактоолор болсо, бөлөктөрдө жамандоо болсо, сиздерде объективдүү түрдө бир информация алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан сиздин радиону машинеде отурганда угам. Үйдөн радио угам десем калп айтам.